Жумушчу комиссия шардын так ортосунда жайгашкан Большая рыбка бассейнин текшерип, аталган эс алуучу жайдын уруксатсыз ички курулуштарды жүргүзүп, ижара келишими жок экендигин аныктап, кала башчысына кайрылган. Андан соң сот аркылуу мыйзамдын негизинде жергиликтүү бийликке кайтарылып алынды. Аталган бассейн ижарачылар тарабынан бир катар мыйзам бузуу фактылары катталып, менчик скважинасы бар, бирок Ак Бура дарыясынан да кошумча суу алып тургандыгы далилденген. Эс алуучу жайдын айланасы таштандыларга толуп, санитардык талаптарга жооп бербей, начар абалда калган. Абдыкадыр көчөсүнүн мостун түндүк тарабындагы бассейн бар болчу. Ошол бассейн өзүңүздөр билгендей буга чейин жана каралбай калган да. Каралбай аларга убактылуу ижара пайдаланууга берилген чакта дагы алар ошол жерде ошол талаптагыдай карабай жакшы шарттар менен иштебей келген. Бүгүнкү күндө ошонун мэрия өзүнүн балансына алып, азыр ошол жерге ошол келген конокторго, шаар тургундары үчүн жакшы шарттарды түзүп берүү максатында биздин башкармалык тарабынан атайын эскиздик долбоор даярдалган. Бассейнге атайын долбоор даярдалып жатат. Жаңы долбоор боюнча уникалдуу 4 мезгил иштей турган атайын заманбап бассейн курулат. Шардыктарга ыңгайлуу шарттар түзүлүп, атайын спорт зоналар долбоордо каралууда. Сметалык басы чечилген соң курулуш иштери башталат. Буга чейин мен сизге мына көргөзүп кеткендей, жабык типтеги жылдын 4 мезгилинде колдонула турган атайын там ал жердеги биздин шардыктарыбыздын жайкы эс алуу бассейни, ошондой эле жабык типтеги, анын ичинде там спорт менен заниматься ете турган, соревнованияларды өткөрө турган, ошондой эле жаш балдарга түшө турган ушундай зоналар бар. Атайын бассейндин бүгүнкү күндө долбоору даярдалып жатат, долбоору жана архитектуралык сметалык иш кагаздарды. Шардын бюджетин көтөрүү жана көмүскө экономиканы жоюу максатында бир катар ири объектилер текшерүүдөн өткөрүлүп, мыйзамсыз иш алып барган мекемелердин иши токтотулду. Мындан тышкары жарнамалык тактайчалар, ири эс алуучу жайларды ижарага алып, аз өлчөмдөгү акы төлөгөн келишимдер кайрадан каралып жатат. Башчыбыз Талайбек Насырбековичтин тапшырмасынын негизинде комиссия түзүлгөн. Комиссиялар бүгүнкү күндө иш алып барышып туруп, биздин Ош шаарынын мэриясына сунуш берген булардын укугун токтотуу боюнчачы. Атап айтып кетсем болот, булардын биринчи кезекте ушул Большая рыбка бассейни турат. Талаптарга, архитектуралык нормаларына жооп бербеген, кооптуу деп эсептелген жарна калканчалар бүгүнкү күндө алынууда, жана келишимдери кайрадан каралып чыгууда. Бул иштердин бардыгын эмнеге жүргүзүп атабыз? Ошол тургундарыбыз көптөгөн суроолорду берип атат. Ушул биздин муниципалдык жерлерди эффективдүү пайдалануу менен жергиликтүү бюджетти көтөрүү. Бир гана максат. Узак убакытка ижарага алып, бирок аз өлчөмдөгү акы төлөп, бир адамдын пайдасына иштеген объектилердин иши эми толук кандуу токтотулат. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев көмүскө иштерди ачыкка чыгарып, жергиликтүү бюджеттин көлөмүн көтөрүү, ачык айкын иш алып баруу башкы максат экендигин белгилеген. Алдыда Ош шаарынын аймагындагы мыйзамсыз иш аракеттердин баары мыйзам талаасында иретке салынат. Мурунку бийликтин тушунда мыйзамсыз ижарага берилип кеткен аймактар эми шаардыктар үчүн кызмат кылат. Абдумалик Базарбаев, Айбек Үсөн, жаңылыктар.